Атамдын бир туугандай болгон сахнаны тапкан бир тууган иниси. Кыргызстанга эмес, Орто Азияга белгилүү куудул, юморист, сатирик, супер куудул асыр, сүйгөн сиздер күткөн, мен сыйлаган инсан. Сиздердин дүкөрөн колчаңыздар өстерин алдыңыздарда Тынар Курбаналиев. Акем. Тынар Курбаналиев акем. Рахмат. 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 Тияқтан менден башқалар да бар, ичіп кетпесін ақырында. Элмурат, молодец. Шул концерттің уюштуруучусу, шул Кубаныч акебиздин туңулу Элмурат Миталиев деген инибиз. Элмурат, сага ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Атаңа ушундай кызмат кылып атасың. Сен атаңа кандай кызмат кылган болсоң, уулдарыңан, кыздарыңан ушундай кызматты күтөр, Кудай буйруса, Шул атаңа кылганды балаңан көрөсүң да ичиңе ийгилик болсун. Анан бир сага бир кеңешим айтып коеюн. Бул эми сахнага аралашкандан бери мындай популярдуу болуп чыга албай бир аз кыйналып жүрөт. Мындай негизи сахнанын сыры мындай экен. Санжар акең бар го, Бердибеков. Санжар акең дагы Манас кетирүү кезинде сахнада жүрчү болчу да, бирок эл жакшы тааныч эмес. Ана Манас аке өлгөндөн кийин аябай популярдуу болгон да. Эми атаң менен мамиленганда аны мен билбейт экен, бирок аялың айтып койсоң, аял өзү бир жаңсыл кылат. Чачы мына Санжардын, Каныбек Рахманекенин баласы Разык да. Көрдүңбү? Да, убакыт бар ака. Кида бар да. Так что ойлон. Колчак маңызда, Элмурат Миталиев. Тынар Курбаналиев акем. Рахмат, мен ушул атасынан кийин популярный болгон балдардын бир бияка чакырып алып, Каныбек Разыков сахнада келе калган экен. Атаң мен үшін сахнаға алып чыгып, ай үшін қол чаптырат эле да. Так что атаң карызынан кутулдум экен, болду мынакей. Разыктар силер мен аласа бересем жок, болду. Ушинтип чакырып эле койсоңуз карызынан кутулуп калган болосузбу? Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Атам раматылык айтканда, балам, ушу өлөрдөн алдын айтты эле да, мага звонок этип, балам, муну торпокту сага таштап кетип атам, карап жүр деп. Мени сага таштап кетти эле. Ооба. Катындарын кимге ташлаганын айтпады эле сага. Кол чаптырып койдум, кол чаптырып койсом эле кутуламбы дейсиз да? Дейсиң, анан эми анда болосо атаң окшоп 5-6 катын алып берейин дагы, болошондо кутулам бана. Жо, азыр Тынар ака мен сүйүнүп атам, молодец, мына Элмурат Миталипов, молодец, мына атасынын 60 жылдык юбилейин өткөзүп, аракет кылып, чуркап жүрүп, сонун кылып өткөзүп атат. Мен дагы Бишкекте 1 жыл мурун атамын эскерүү концертин өткөрдүм. Ошол концерттин башында Тынар ака өзү туруп, мага оң кол болуп ушул басукам деп мени ээрчитип, колман жетелеп, ак үйгө алып барып, депутаттар менен тааныштырып, чакыруу билеттерди таркатып, сонун кылып өткөрүп берди. Ушул Тынар акеге ушул оштук туугандардын алдында бир ыраазычылык билдирип коеюн деп атам. Анан эми Тынар ака
Эми бул ким эрте кетет, ким кетет билбейм го. Сиз дагы көзүңүз өтүп кетсе, мен дагы балаңыздын колунан жете элем ака. Ак үйгө алып барып сиздин эскерүү кечеңизди өткөрөм ака. Көз өтүп кетсеби? Мунунча чоң көзүн өтүшү кыйын го дейм. Бул көздү уктатып кайра ойготконго 1,5 саат убакыт кетет экен. Бүгүн сонун күн экен ака. Кубаныч Металипов Айша атамын, маңайым Айша ата болот. 60 жылдык юбилей кечеси. Негизи Тынар ака сиз жакшы билесиз. Атам ушул Бешилик театрын баштаганда биринчилерден болуп ушул Кубаныч Металипов Айша атам келген. Негизи ушундай болгон. Бешилик театр ачылып, биринчи жыл Кубаныч акабыз, Металипов, Сагын Орозов деген агабыз бар эле, Кызылкаядан Аваз деген акаларыбыз бар, ушулар келген. Анан кийин мени негизи Бешиликке келип кошулуп калышыма Ака, ушул кишини чакырайынчы, көзү чакыр тирүү го. Кубаныч Металипов бүгүн кечен Кубаныч Айша келиңиз. Кубаныч ака келиңиз. Мына. Мен Бешиликке оператор болуп келдим, аппарат коем, свет коем. Анан булар күндө сахнада ойношот, мен күндө карап отурам. Анан бирок ал кезде тартип катып эле, Рахман ага ушундай кат тартипти кармайт эле. Ким ичкен болсо, группадан кетет эле, составдан кетет эле. Анан ошентип эле бир күнү концерт коюп жатсак, жаңарып барганда Кудай жалгап пешенеме ич берди. Өзүм 2 күн ич берди азаматым мана. Ошентип Кубаныч ака группадан кетип, Кубаныч аканын ордуна келген мен. Кол чаап койсоңуздар. Тынар Кубаныев. Кубаныч ака, мен азыр кыргыздын бир ушундай бир кызыктай бир адаттарыбыз бар да, эч бир кыйынды деп айтпайбыз да, ушундай адамдарыбыз да. Биздин оштар айтмакчы, кыйынды деп там беришти билиш керек. Мен азыр залда, сиз бул жакта сахнада ойноп атканда мен тетегде бурчта отурдум. Бүгүн концертте мына ийиңиз отурат, республикабыздын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков деген дос отыр. Кол чаякмаңыздар ошол жерде. Гүлжигит, мынакей. Залдасыңбы? Мынакей. Буда кичине кенеме ордунан турганы менен отурган айырмачылык билинбейт да анан. Мен ошол жерде Кубаныч ака сиз тууралуу Гүлжигитке айтып отурдум. Кыргызстанда канча куудул болсо, ошол куудулардын арасынан эң мындай энергичный куудул мына ушул киши. Мен ушул кишиге баа берем, там берем ака сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Анан мен айттым эле, ушу Кубаныч акада ушу менин багыма ушу группадан кеткенине бир качымшым карызмы, ушул алып беришим керек, чай беришим керек дедим. Мен ошо чайды эртең куюп берем, анан качымшымды эртең алып берем, бирок Каныбек жанагын алып келим. Жанагы таппай коюп, азыр тойдон келаттым эле. Алып келе бер да, чапанды алып келе бер. Сен каяктан алып келгениң алып келе бер да. Эл билсе деле Кубаныч ака баары бекер болсо кийин. Эптеп. Мына Кубаныч ака неме? Каныбекке өткөндө кайнагасы кийгизген экен, Каныбекке чоң келип калыптыр бу. Кишин нидомный кылбай кийип алың, сизге кичине келип калса кайрап кетишке туура келет турат. Кол чаякмаңыздар, Кубаныч ака. Карабаңыздар, Кубаныч Металипов, Каныбек кол чаяларыңызды аткаңыздар. Sen suygan bilinbeysin. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер. 2 күндөн бери соц тармакта бир биздин Жалал Абад шаарынын мэринин бир интервьюсу, Ыдырыс Исаков берген интервьюсу боюнча аябай талкуу болуп атат да, мындай 180 миң дегенди 180 миллион деп адашып айтып коюптур да. Эми ушуну жанагы бекерчилер, диван эксперттер, баягы негативчилер бар го, өмүрү бою өзүнө өзү нааразы болуп тургандар. Ушулар аябай талкуу кылып бир башкача бир талкуу кылып атасыздар да. Мага да бирөөлөр жөнөтүп атат. Мэр ушинтип сүйлөптүр, антип сүйлөптүр, мынтип сүйлөптүр деп. Эми жаңылып калыптыр да. Эми 180 миң дейм деп атып, 180 миллион деп коюптур. Мен айтаар элем да мындай да. Ар бир адамды сынгалардан мурда анын жашаган эмгектерин мындай байкап коюшубуз керек да. Мен көптөн бери Жалал Абадка келе элем. Мен өзүм Жалал Абадтан болом. Мен келгениме 2 күн болду. Жалал Абадта аябай сонун иштер болуп аттыр. Мыкты иштер болуп аттыр, өнүгүү болуп аттыр. Өзгөрлөр бир топ көпкен. Мен ошону көрүп
биздин Жалал Абад шаарынын мэрине ал кишинин дагы ал баланын ал жигиттин дагы салымы чоң да. Мен аябай ыраазы болдум ошол Эрнест Ромоков деген жигитке. Мен таң калган жерим учурунда бирөөлөр бизди койсуңар, малсыңар десе дагы унчукпай оозубузга талкан салып келгенбиз да. Эми жакшынакай иш алып барып аткан жигит, өзүнүн эмгеги ишине тың болуп иштеп аткан жигит 180 миллионду 180 миңди 180 миллион деп айтып койсо, мына мен да адашсам деп айтып койсо, эми ушундан айланайын жөн эле саясат жасап башкача урудастар да. Эми ар бир адамдын эмгегин баалай беришибиз керек. Мен Эрнест деген жигитибиздин ишине канааттандым. Ишиңизге ийгилик болсун, аманчылык болсун, аман болуңуз үй бүлөңүз менен. Шаарыбыз үчүн дагы да эмгек кыла бериңиз. Ит өлө берет, кербен жүрө берет дегендей. Ишиңизге ийгилик болсун. Ал нерсеге көңүл бурбаңыз. Жакшы адамдардын артынан ошентип сөз ээрчип турат кээ бир кезде. Ишиңизге ийгилик болсун.